peşimde 3-4 reket, 3-cü, 4-cü rekette 3 jolu subhanallah dep okusa bolot dep ayttыңыз. Asır namazda dağı 3 jolu subhanallah dep aytıp okusa bolobу. Negizi peşim, asır, Şam'dın 3-cü reketinde, Kuftandın 3-cü jana 4-cü reketinde biz ayttık o başında adat kılıp albaңыз. Болгону ушунчалык кыйчалышып, убакыт тар болуп, жол болсо бир ден соолугуңуз бир жакшы жооп бербей аткан болсо, бир оорун себебинен, жол болсо өтө шашылыш болуп, убакыт өтүп баратат, намаз каза болуп калышы мүмкүн. Ошо учурларда эмне кыласыз? 3 жолу субханалла, субханалла, субханалла деп коюп, рүкүгө, сеждеге бара бересиз. 4 рекетке туруп дагы субханалла, субханалла, субханалла деп коюп, рүкү, сеждеге бара бересиз. Бул кадимки Мухтасар Лукаянын текстинде, матынында да келген, ошондой эле Ханафи китептерде да келген. Бунун далили Али радhiyallahu anhu эмне кылган? Ушинтип окушкан. Себеби намаз, фарз намазда эң негизи башында 2 рекеттен фарз болгон. Болгону пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам вахийнин негизинде шүгүр иретинде 3-4 рекеттер эмне болуп калган? Кошулуп бизге милдет болуп жүктөлүп калган. Ошондуктан Али радhiyallahu anhu фарз намаздарда гана, анан кээ сүннөттө да боло берет экен деп, сүннөт, важип жана нафил намаздарда дагы окуп албаңыздар. Бир гана фарз намаздарда гана